Кыргыз элинде гана эмес, чыгармалары дүйнөлүк классикага айланган Чыңгыз Айтматовдун бүгүн туулган күнү. Көзү тирүү болгондо 89га чыкмак. Келерки жылы анын 90 жылдыгы белгиленет. Ал эми залкар манасчы Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгы белгиленүү алдында турат. Мына ушул эки мааракени утурлай Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде Манас жана Айтматов аттуу саамалык болуп өттү. Анын алкагында студенттер тарабынан Айтматовдун чыгармаларынан сахналык көрүнүштөр аткарылды. Иш-чаранын Манас жана Айтматов деп аталганынын жөнү бар. Анткени Сагынбай Орозбаковдун 1978 басылып чыккан 4 томдук китебине Манас кыргыз рухунун туу чокусу деген баш сөз менен Чыңгыз Айтматов макала жазган. Ушул сөзү азыр Манас таануу илиминде илимий жаңылык катары калыптанып калды. Кайсыл гана Манас таануучу болбосун, ушул макалага сөзсүз кайрылат дейт Айтматов таануучу. Европада болобу, кайсы жерде болбосун, кыргыздын паспорту бул Манас дейт да. Эми ошону парафразалап туруп эле дүйнөгө тааныткан ушул Манастан кийин эле Айтматов болуп калды. Чыгармаларын карап көрсөңөр, чын эле Айтматов кай жерде болбосун, чыгармаларында болобу, маектеринде болобу, же симпозиумдордо болобу, дайыма Манасты даңазалап келген да. Бөлүк феноменге айланган сүрөткер Айтматовдун калемине таандык чыгармалар чылык таалим-тарбияга сугарылган. Жөнөкөй бир киши тууралуу жазылган болсо да, андан адамдыктын эң мыкты сапаттарын алууга болот. Ар бир чыгармасында Айтматов таалим-тарбия деген темага өтө көп кайрылган. Бул балдар темасы болобу, мугалимдер темасы болобу, же согуш темасы, же суу темасы, ушулордун баарында ушул кылткенде адам улуу адам болот деп бир сөз менен айтып атат Айтматов. Андыктан бул биздин студенттер үчүн, деги эле жаштар үчүн Айтматовдун чыгармаларындагы тарбиялык мааниси өтө зор деп эсептейбиз да. Жазуучунун чыгармалары 200дөн ашуун тилге которулуп, окурмандарына тартууланып келет. Манас менен байланышкан дагы бир чыгармасы катары анын Найман эненин жомогу аттуу классикалык уламышын айтууга болот. Анткени Манастагы баланы кармап алгыла, башына шири салгыла деген саптан улам Саякбай Каралаевдин бул сөздүн баянын угуп, андан соң жаратканын айткан. Түбөлүктүү чыгармалардан азык алууга дилгер студенттер бул иш-чарага активдүүлүгүн көрсөтүштү. Кылым каратар бир күндөгү Эдегей менен Саитжандын экөөнүн маеги же болбосо Ак кеме деген Нургазынын тагдыры, мунун бардыгы жөн эле бир баланын тагдыры, жөн эле бир эки кишинин диалогу эмес, мунун ичинде аламдык деңгээлдеги бир чоң глобалдуу маселени камтыган ойлор жатат да. Негизи Айтматов аламы бул чоң бир мухит деп айтууга болот. Аталган факультетте Бактыгүл Темированын жетекчилиги астында Айтматов таануу борбору ачылган. Дагы да болсо Манас эпосу жана Айтматов аламы изилденүүсү керек дейт. Заманыбыздын залкар жазуучусунун демилгеси алдында Манастын 1000 жылдык мааракеси белгиленген. Манас эл аралык аэропортунун аталышы да Айтматов тарабынан сунушталган. Андыктан Манас жана Чыңгызды кыргыздын эки канаты деп кабылдаса болот. Бир мезгилде Манас бүтүндөй элдин башында туруп, калкын жоодон сактап бириктирсе, бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматов бүтүндөй ааламга кыргыздын ким экенин таанытып, улуттун башка улуттан айырмасы бар экенин, кыргыз улутунун касиеттүүлүгүн далилдеген залкар инсан катары тарыхта калды. Сымбат Абдакимова, Илимбек Эмилбек уулу, Атай Сыдыков, Таң нуру программасы.